Региондар аралык бөлүнүүдөн сактануунун эң бир натыйжалуу жолу тынымсыз карым-катнашта болуу. Өлкөнү түндүк-түштүккө бөлүнүүсүнө бөгөт коюу максатында Өнүгүү Прогресс партиясынын демилгеси менен Ысык Көл облусунун райондорунан курулган делегация түштүк аймагында болушту. Айыл чарба багытында тажрыйба алмашуу үчүн келген делегаттар бул жаатта жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер менен таанышышты. Түндүк-түштүк деген маселени бул саясатчылар шайлоо учурунда же өзүнө бир очко алыш үчүн ушундай колдонушат да. Биз башка жол менен кеттик. Биз жөнөкөй карапай элди Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүйдөн, Жалал Абад, Ошто чакырып, Жалал Абадтын эли менен, Жалал Абадтын жери менен тааныштырып, мына биз деле жөнөкөй биздин тилибиз бир, биздин динибиз бир, биздин салтыбыз бир деп, мына ушундай максатта иштеп келатабыз. 20дан ашуун делегаттардын курамында дыйкан фермерлер гана эмес, спортсмендер, коомдук ишмерлер да бар. Бүтүндөй Кыргызстанды он менен камсыз кылып турган Мария Мун заводу менен таанышкан меймандар Жалал Абадтагы Жаңы Мун спорт клубу жана комплекстүү шаймандары бар машина трактордук станциясы менен таанышып, партиянын кылган иштерине ыраазы болушту. Акыл эси бар жакшы жигиттер наоборот элди бириктиргенге аракет кылат. Жик салып өлгөндүн ордуна бириктиргенге кылат. Ошондой жигиттердин бири мактагандык эмес, Бакыт Төрөбаевдин ошол саясаты, жанакы өнүгүү кыймылы, өнүгүүнүн депутаттары ушундай жакшынакай жолдордо жүрүп атышат. Мен ойлойм, башка эле саясат каралашам деген жигиттер ушул Бакыттын жолун жолдоп, элдерди наоборот бири-бирине жакындатууга аракет кылса аябай сонун болот эле да. Буга чейин да Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын демилгеси менен Талас жана башка облустардан делегаттар келишип, тажрыйба алмашып кетишкен. Бул жолку Ысык Көлдөн келген коноктор түштүк чергесинин жаратылышына суктанышып, өнүгүүнүн кылган иши өлкөнүн өсүшүнө түрткү болуп аткандыгын белгилешти. Бакыт Төрөбаевдин дагы жана спорт зал, ошол жанагындай жакшынакай сервистерди ачыптыр. Ошол стандарттары ошо чет мамлекеттердин стандарттарына уже окшоп келаптыр да, уже даже ошого тете болуп келаптыр. Могу ушундай иштерди көргөндүгүм үчүн буларды жактайм да, молодцы. Өнүгүү партиясынын айыл чарба жаатында жүргүзгөн иш-аракеттери менен таанышкан соң коноктор Ош шаарында уюштурулган конференцияга катышышты. Анда өнүгүүнүн 2 жыл аралыгында республика боюнча кылган иштери тууралуу видео материал көрсөтүлдү. Партиянын жүргүзгөн саясатын кызуу талкууга алган коноктор сунуштарын беришип, жыйынтыгында партиянын алдыдагы максаттары айтылды.